Бул сбор даярдыгыбыз Францияда өтө турган дүйнөлүк чемпионатка даярданып атабыз. Балдардын даярдыктары Кудай буйрса жакшы. Эми бул сбор 17 күндүк сборго келгенбиз. В общем, балдар жакшы планда өтүштү. Нагрузкалардын баардыгы өттүк. Бул курама команда баягы взрослый команда. Бул ар бир бала өзүнүн койгон максаты бар. Коюлган жумушту обязательно булар так аягына чейин аткарышат. Бүгүнкү күн жуманын аягы 6-күн. Бүгүн эртең менен туруп балдар 7:30-дан 8-ге чейин прогулка жасадык. Саат 10:30-да бүгүн кросс чуркап келдик. Кросстон кийин ОФП кылып атабыз. Бүгүн кыска күн. Кросс, түштөн кийин баня. Эртеңки күнү базар күнү общий балдар эс алышат. Сбордун максаты бул алдыда келе жаткан мелдештерге бул баягы даярдык. Сбор үзгүлтүксүз жыл сайын бир көлдө кеми бир 4-5 сбор болот да. Себеби баягы функционалка жана өзүбүздүн баягы чыдамкайлуулукту ушул көлдөн высокогорье дейт го, ошол үчүн ушул көлдө келип даярдайбыз да. Анан өзүңүздөр көргөндөй ушу тоого чуркайбыз. Абдан оор тоого чуркаш. Ошол бул тоого чуркаганда бир 7-8 алдыга артка бир ошондо 12 километр болот да. В целом сбор, вот мы приехали с 28 июля на базовый сбор перед чемпионатом мира. Это предпоследний сбор у нас. Последние 9 дней будет в городе. Перед руководством, перед тренером Азатом Эркинбаевым, Канатом Бигалиевым выполняем все задачи, установленные ими. Работаем по плану, без срыва, соблюдаем дисциплину. Бул кросс деген балбандар үчүн аябай керектүү нерсе. Бул кроссу чуркаганда баягы өпкөлөр ачылат, функциональный даяр болушат балдар. Биз үчүн аябай керектүү нерсе да кросс. Общий физическая подготовка бул күчкө да. Балбандар кросс чуркап келип, өзүңүздөр көрүп аткандай ОФП кылыш керек обязательно. ОФП жок, күч жок, күрөштө оор болот да. Получается, итоговый недельный план был. Недельно мы качались, тренировались, на ковре, ФП работали, общая физическая подготовка была. И, получается, неделя подошла к концу, и ударный день сегодня, завтрашний день отдых, восстановление. В понедельник такой же начинается план. Целая неделя будем так же работать. Последняя неделя и уезжаем в город. Бул жумадан баштап нагрузкалар чемпионат мирага барчу балдарга азая баштады. Тренировкалар кыскараак болду. Мелдешке жакындаган сайын ар бир баланын катачылыктары менен, кемчиликтери менен көбүрөөк иштеп баштайбыз азыр. Мындан сбордон тышкары дагы үйдө да азыр Бишкекке барып, Бишкекте да подводящий сбор болот. Анан Францияга чемпионат мирага барабыз. Кайордо машыгы келебиз. Ага партнерлор менен бири-бирден 2-2ден турабыз партнерлор менен. 10 минутта разминка кылабыз, чуркап, разминка кылып, суставтарды бүттүгүн разминка кылабыз. Жана ошондой эле кайордо отработкадан баштайбыз эң биринчи эле. 10 минутта стойкада отработка кылабыз.
стойкада жалаң 1 балдык приемдорду биринчиден 1 балдык приемдорду жана андан кийинки 10 минутабыз бросокторду отработка кылабыз. Андан кийин акырындык менен партерге түшөбүз. Партерден накаттарды отработка кылабыз, анан бросок накаттарды аягында скалка көрүшөбүз. Тренировкада жеңил деле өтүп кетсе болот. Себеби тренировкада өзүңдү кыйнап тренировка кылбасаң, чоң кайордо күрөш кыйын болот да. Ошол себептен ар бир мисалы 40 минут бериле, ошол 40 минутта да өзүңдү кыйнашың керек да. Ошондо кандайдыр бир жетишкендиктерге жетсе болот да. Албетте жөн эле деле өтүп кетсе болот. Тренировканы баягы өзүм үчүн мындай эле десең, ал баягы чоң кайордо кыйын болот. Эң негизгиси тренировкада агайдын ролу көп ойнойт аябай негизи чынын айтсам. Тренер бүт заданияны берет. Бүт машыгуу кандай процессте машыгабыз, бүт футбол ойногондо, ОФП кылганда, кросс чуркаганда, кайордо бүттүгүн совмещать этип турган бул бизде чувствовать этип турган негизгиси. Жакшы атка деле жакшы саяпкер болмоюнча, өзү тренерге да негизгиси эң жакшы тренер болуш керек. Болочок өсүп келаткан жаштарга бир гана талыкпай эмгек кылуу керек. Себеби кыргызда макал бар го, эл эмгегин жер жебейт депчи. Ансыгандай ар бир адамдын эмгегин бул Кудай Таалам өзү берет да, ырыскысын берет. Спортто эң негизгиси жалаң эле менеткеч болуш керек. Эң биринчиден менет болсо баардыгы Кудай буйруса болот. Жана арттагы күрөшүп аткан балдар жакшы күрөшүп атат. Негизи азыркы жаш балдар артыбызда поколение жакшы келе атат. Уже Азия чемпиондору бар, дүйнөлүк чемпиондору бар. Жана ошондой эле взрослый борьбада дагы ошол дух менен ошондой менеткечин дагы да кошуп, дагы менеткеч болсо Кудай буйруса дүйнөлүк биринчиликтен жана Олимпиада оюндарынан медаль болот деп ишенебиз. Хочу сказать от лица команды, что будем все силы отдавать за медали чемпионата мира.